Түз эфирде Конституциялык кеңеш менен ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бул боюнча маалымат берүү үчүн биздин конокторубуз келген, аларды тааныштырып өтсөк. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, философия илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти жана корреспондент мүчөсү Тогусаков Осмон Асанкулович жана ушундай эле кеңеш менен мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты Исмаилов Нурлан агайыбыз жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору, профессор Асанканов Аблыбек агайыбыз маалымат берет. Эскерте кетсек, брифингти ЛТРден тышкары КТРК Алатот 24-5 канал облустук медиа борборлордон көрө аласыздар жана ЛФМ Кыргыз радиосунан уга аласыздар. В эфире прямое включение издания Национальной академии наук. Здравствуйте. О деятельности Конституционного совещания нам расскажет его участник, доктор философских наук, вице-президент Национальной академии наук и также ее член-корреспондент Тогусаков Осмон Асанкунович, а также члены Конституционного совещания. Это член-корреспондент Кыргызской Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор Аблыбек Асанканов, а также кандидат юридических наук Нурлан Исмаилов. Напомню, кроме телеканала ЛТР, брифинг транслируется в эфире КТРК Алато 24 5 канала областных медиацентров, а также на волнах Кыргыз радиосу и ЛФМ. Андамесе Осмон Асанкунович, сөз сизге. Рахмат, саламатсыздар, мемлекеттештер. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 10 күндөн бери Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү чогулуп алып, бизге берилген проект боюнча иштеп атабыз. Мына бүгүн 10 күн болуп атат. Биринчиден бардык биздин жарандарга, кыргызстандык жарандарга ыраазычылык билгизип кеткибиз келет. Анткени себеби бизге ошол долбоор боюнча көптөгөн сунуштар түшүп атат да. Анын ичинде баягы кээде ача пикирлер да пайда болуп атат. Бирок ошентсе дагы биз 3 секцияга бөлүнүп алып, аны акырындан иштеп атабыз. Анан бардык түшкөн бизге берилген сунуштар сырттан жарандык активисттерден же болбосо мамлекеттик эмес уюмдардан жана ошондой эле жеке инсандардан түшкөн, биздин улуу аксакалдардан түшкөн сунуштардын баары эске алынып, ошо 3 секцияга кадимкидей секретариаттан регистрациядан өтүп, анан кийин берилип атат. Анан кийин биз бардыгын мүмкүнчүлүгүнө жараша бардыгын тең кабыл алып эле ошо иштеп атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, билесизби, мына сыртта бүгүнкү күндө эки тарап болуп атат. Анткени себеби бирөөлөр конституцияга керек, конституция керек, бийликти алмаштырыш керек, бийликтин башкаруу формасын алмаштырыш керек деп атса, экинчилери жок, бул конституция жарабайт, жаңы конституция болуш керек, же болбосо мурунку конституция калып калыш керек деген пикир болуп атат да. Анан бир нерсени айтып кетиш керек. Урматтуу мекендештер, бул долбоор азыр конституция аягына чыга элек. Анан аны учур көрсөтөт. Биз жалпылап ошо талкуудан өткөзүп, бүгүнкү күндө 98 адам иштеп атат. Ошол 98 адам бардыгын электен өткөзүп, анан чыгаргандан кийин, анан ошондо жогорку кеңешке өткөзгөндө, анан ошондо пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Анткени себеби сиздер азырынча чийки долбоор боюнча эле бизге конституциянын мүчөлөрүнө өзүңөрдүн терс пикирлериңиздерди айтып атасыздар. Андыктан биз бири-бирибизди туура түшүнүшүп алсак. Анан эң негизгиси, мына 3 секциядагы эң негизги талаш тартыш бул курултайга келип атат да, биринчиден. Анткени себеби мына бүгүнкү күндө бийлик башкаруу формасы өзгөрүлгөн турат. Өзүңүздөр билесиздер, 10 январдагы президенттик шайлоо эле эмес, ошондо башкаруу формасы дагы кошо референдумга чыккан жатат. Же президенттикти кабыл алабызбы, же парламенттикти кабыл алабызбы деп. Анан андыктан биз азырынча ошол конституциянын долбоорун акыркы чечими чыкканча, же элден референдумдан өтүп, анан кийин эл кайсы формасын тандап алат, анан ошого жараша болот. Экинчиден, бийлик узурпацияга кетип баратат. Эгерде президент аткаруу бийликти да өзүнө алса,
анда кандай болот деген дагы мындай ойлор пикирлер келип түшүп атат да. Андыктан биздин оюбузча азыр алга бир тараптуу баа бериш эртерээк. Анткени себеби биз азыр окончательный редакциясын айтып бүткөндөн кийин, баягы иштеп бүткөндөн кийин, анан референдумдан кийин гана келип айтсак болот. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Бул жерде эч кандай узурпация жок. Себеп дегенде тиги парламенттин өзүнүн ыйгарым укуктары негизинен сакталган. Анан ошондой эле бул жерде эң негизги маселе бул президенттин өзүнүн жоопкерчилиги. Антпесе өзүңүздөр билесиздер, биз президенттик башкарууну да көрдүк, парламенттик башкарууну да көрдүк, аралаш башкарууну да көрдүк. Анан чындай келгенде жүрүп аткан реформаларга жоопкерчиликтүү болгон бир да бийликтин бутагы болгон эмес. Эгерде биз жанагы президенттик башкаруу формасына өтө турган болсок, анда жалгыз президент өзүнүн кертпасы менен жооп берет. Жоопкерчиликти толугу менен мойнуна алып атат. Сизге берсек. Мен бул 3 секция иштеп атпайбы? Азыр конституциялык жыйынчы. Ошо 3 секция мамлекеттик бийлик органдарында ана жанагы баягы эң ушул маселенин талуу жери болгон президенттик бийлик, парламенттик бийлик болобу деген ушулардын баарын карап атабыз да. Анан сот системасын. Анан ушул анан кошумча дагы курултай болуп кетип атат да, курултай кошулуп калып атат. Анан бүгүн пленардык отурумда да сүйлөштүк. Биздин секцияда негизинен азыр айтып өттү Осмон Асанкулович. Мен ошол идеяны кичине уланткым келип атат да. Биздин секциянын негизги отурумдары, негизги мындай максаттарыбыз ушул 3 бийликти тең салмактуу кылалы деп аракет кылып атабыз да. Мисалы, жана проектте президентский бийлик деп атпайбы? Президенттик бийлик аябаганда берип койдук, ана хан конституция болуп калды депчи. Мен ошондой айтылган пикирге деги адамдарды айтаар элем. Ушу 3 секцияга келип отурсаңар, ана биздеги кызыл чеке болуп аткан мындай талаш тартып угса жакшы болот эле. Мына биз айтып атабыз, макул, президент кала берсин. Бирок бүткүл бийликтин баарын тең президентке бербей, кандайдыр бир деңгээлде анын баардыгын тең бөлүшүп туруп парламентке берелик. Парламент күчтүү болсун. Мына быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай гана сөздөр айтылды парламенткечи. Эмне деген гана тиги аттарды берип атабыз. Өзүңөр көрүп атасыңар, кандай оскорбительный аттарды берип атат. Ушундай болбосун депчи. Болбосун деп атабыз да. Партиянын өзүнүн түзүлүшүндө дагы туура эмес жактар жатып атат. Себеп дегенде партиянын лидерлери өзлөрү каалагандай түзүп, өзлөрү каалаган алдыңкы 5 орунга 10 орунга алтын орунду берип, анан ошол жерден коррупция жүрүп атпайбы? Ошол жерден тиги накта закон чыгара турган билимдүү юристтер же болбосо окумуштуулар алардын каражаты жок да. Анан 120 орунда жүрүп өтпөй калып атпайбы? Ошондой болбосун деп атабыз да. Ошондой тең өтсүн депчи. Анан бүгүн мисалы абдан чоң сөз болду. Мен ошону айткым келип атат да, сот кандай болуш керек? Мисалы биз көчөгүнү, мен өзүм лично Данияныкын, Норвегияныкын, Финляндияныкын, Швецияныкын окуп чыктым. Швецияда 10 миллион экен, калгандарында 5,5-6 миллион экен да. Биздикинде унитардык өлкө экен. Кандайча аларда демек сот өзүнчө көз карандыс. Бүт ушул өлкөлөрдө мен башка өлкөлөрдү айтпай эле коеюн. Америка Кошмо Штатын айтпай эле коеюн, Германия чоң федералдык Россияны айтпай эле коеюн, башкалар. Мына ушул өлкөлөрдү карап чыгып, анан ушундай бир эмеге терең ишенimге келдим. Сот абсолюттук болбосо дагы көз карандыс болуш керек. Чечимди көз карандыс чыгарыш керек. Эгер президент шайлап атса, жогорку кеңеш шайлап атса, аны кандидатурасын көрүп атса, каяктагы сотто көз карандыс болот. Өнүккөн ушул жанагы түндүктөгү өлкөлөрдө, Норвегияда, Финляндияда, Швецияда, Данияда
эч кандай көз карандысы экен. Дания болсо, Данияда 1616 жылы пайда болуптур парламент, то есть сот. Ал эми ушул сот системасы дүйнөдөгү эң мыкты деп бүт дүйнө жүзүндөгү баягы эксперттер айткан экен, эң жакшы система Данияныкы деп. Анан бүгүн мен азыр ушу Данияны көтөрүп атабыз. Себеп дегенде сотту биздикинде эле 3 семе, анан эң жогоркусу жогорку сот экен, апелляционный суд деген бар экен. Анан өзлөрү мына жергиликтүү жерде сотторду өзлөрү шайлайт экен пленумда. Анан эгер туура эмес кылса өзлөрү чакырып алат экен. Президенттин эч кандай тиешеси жок. Жана ошондой эле парламенттин да эч тиешеси жок. Бир мисал келтирейин. Мына өзүңөр билесиңер, тиги Трамптын чечимин бир эле райондук сот четке кагып таштабадыбы, блокировать этип таштабадыбы. Мына ошондойго жетишибиз керек. Ошондо сот, парламент, президент 3 бутак бири-бирине көз карандысыз, бирок ошо менен бирге мындай аралашып, орусча айтканда во взаимодействии. Анан чогуу иштесе ошондо туура болот. Биз ушуну каалап атабыз. Анан 4-чү мынакей эмеде долбоорго келип калыптыр, курултай. Курултай кызыгы мынакей бизге Кадыр Кошалиев, мен бүгүн ушуну айттым, Кадыр Кошалиев бизге проектсин берди. Бул супер курултай өлкөсү болуп калыптыр. Президентти шайлайт, премьер-министрди шайлайт, алардын отчетун угат, бүт жанагы органдын ген прокурор, соттун баарын ал шайлайт. Анан келип алыптыр бир 2000 киши келет. Ана макул, анысы го болуптур. Анысын азыр шайлайлы деп атсак, өзлөрү кайрайтып атат. Дагы бир 11 проект болуп атат. Барташевич Бажиев, Дастан Саркуловду берип атат, өзүбүз жыйынтыкка келели айтабыз. Берип коюп туруп, анан дагы айтып атат. Биз дагы көрөлү депчи. Ой, бу жерде эми конституционный совещание деген бул оюнчук эмес. Жөнөкөй эчтекеден кыла турган эмес, биз чогулуп отурган жокпуз. Аябагандай мамлекеттин тагдырын чечкен чоң жыйын болуп атат. Ошо жыйынга өзлөрү акылдашып келип алып, момундай бир чечимге келелик. Же мамлекеттик органдын бир бутагы бололук, же болбосо бир кошумча, бир кандайдыр бир кеңеш бере турган орган бололук, бир элдин тиги өкүлдөрүн атанды деп. Ошого жыйынтыкка келбей, азыр будуңчаң болуп атат. Ошондуктан бүгүн мен ачык айтканга туура келди. Ай, курултайчылар, өзүңөр бир чечимге келгилечи, андан кийин бизге бир чечимди бергилечи, аны ошондон кийин карайлы депчи. Элдин баары канткени мен сүйлөгөндөн кийин элдер кол чаап калды, ошондон ойлоп калдым. Тиги эл жактырып атат окшойт, ушундай эл баардыгы тең ушундай пикирде окшойт деген пикирде калдым. Балким мен туура эмес айткандырмын, бирок мен ушундай терең өзүмдүн принцибине ушуга болуп атам. Анан акырында азыр мына ушул маалда азыр брифингге келерден мурун сотту карап атабыз. Мени таң калтырган нерсеси момундай болуп атат. Соттун өзү ошол өзлөрүнчө көз каранды эместикти каалабай аткандыгы, кааласа дагы ачык айта албай аткандыгы, ачык айта албай биз кандайдыр бир деңгээлде жогорку кеңеш, анан президент кол коюп, алар көргөзүп, анан дайындаса жакшы болот эле деп. Ай, болбойт да. Анда эмне үчүн анда биз бири-бирине көз карандысыз сот бийлиги деп атабыз? Ошол сотторду иретке келтирип турган, туура эмес чечим чыгарса, соттордун ичинен атайын мындай квалифицированный судья деп коет экен, апелляционный судья деп коет экен, ар кайсы жерде. Же болбосо тартипке чакырчу судья деп коет экен. Ар кандай ар кайсы сөйдөргөндө ар кандай айтат экен да, ошолор өзлөрү чакырып туруп, чечимди чыгарып туруп, сен тиги эч кандай сотко жарабайсың деп туруп чечимди чыгарып туруп кетирип коет экен чет өлкөдө. Эмне үчүн биз ошондойго жетпейбиз? Эмне үчүн биз тиги жогорку тиги исполнительный власть менен тиги закон чыгарычы, мыйзам чыгарычы бийликти карап отурабыз? Биз ошондой берели десек, мага ушул соттордун өзүнүн жетекчилеринин ошондой позициясы таң калтырып атат. Бирок азыр ошону андан ары улантабыз. Ошону колдон келсе киргизели деп атабыз. Сот мисалы, кандай гана чечим болбосун, президенттин чечимин дагы, парламенттин да чечимин кара кылды, как жарган четимди чыгарып туруп, акыркы чекитти ошол коюш керек болуп атат. Мына ошондой эметип атабыз. Ошондуктан, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, ойлобоңуздар,
ушу конституционный жыйында баягы жогору жакта айтылган бүт долбоорго одобрямыз болуп эле баарына макул боло турган адамдар отурат деп. Жок. Мен ушу бүгүн 3-чү секцияда отуруп, мынакей Нурлан деген жигиттин бүгүн айткан сөзү аябай жакты. Тиги өзү анткени бул ушул укук жагында иштейт да. Ошондуктан бүгүнкү айткан сөзү мага аябай жакты. Мен аны толугу менен колдойм. Ошо менен сөздү ага берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн коомдо бир аз биздин конституциялык жыйынга карата, кеңешмеге карата терс пикирлерди да угуп атабыз. Тилекке каршы балким сиздер толук маалымат ала албай атасыңар. Мен кыскача маалымат берип кетейин. Өтө ар бир маселе, ар бир пункт бүгүнкү долбоордун подпункт өтө чоң талаш менен, ар түрдүү аргументтер менен такталып, баягы эме болуп атат да, талкууланып атат. Бул жерде эң чоң маселелердин бири бийликтин дүйнөлүк баягы классикалык 3 бутакка бөлүнүү принцибин ишке ашыруу болуп атат. Бул жерде эки маселе өтө маанилүү. Биринчиси мамлекеттик бийликти тең салмактуу 3 бийлик бутагына бөлүү. Экинчиси бул ошол бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту сактоо. Бир бийлик мамлекеттик бийликти узурпацияга алып, башка саясий оюнчуларды, коомдун, анын ичинде жеке адамдын укуктук кызыкчылыктарына кыянаттык кылбаш керек. Ошондуктан өтө тактык менен мамиле жасалыш керек. Эгерде мындай мамиле жасалбаса, адам укугу маселеси, конституциялык түзүлүштү коргоп калуу Кыргызстанда өтө кыйынчылыкка турат жана оор болот. Эми бул жерде эң маанилүү маселелердин бири бул бүгүнкү күндөгү конституциянын эмне чоң мүчүлүштүгү бар. Ошого бир көз жүгүртүп койсок болот. Көпчүлүк конституциянын бүгүнкү жактоочулар айтып атышат, Кыргызстанда парламенттик бийлик орун алган, же болбосо парламентаризм депчи. Чындыгында эгерде конституциялык классикалык парламентаризмди изилдеп чыга турган болсок, бүгүнкү күндөгү конституция парламентаризмдин толук талаптарына жооп бербейт. Аны ачык айтышыбыз керек. Биз ортодо бир гибриддик форма управления, башкаруу формасын иштеп чыкканбыз да. Ошонун натыйжасында биз белгилүү анын терс продуктуларын, жыйынтыгын алып атабыз. Ошондуктан конституциялык кеңешменин бирден бир максаты Кыргыз Республикасында бийликтин бутакка бөлүнүш эле эмес, алардын ортосунда тең салмактуулукту өтө тактык менен, кылдаттык менен иштеп чыгуу болуп саналат. Мына бүгүнкү конституцияда президенттин колунда өтө чоң полномочия, бийлик бар. Бул биринчиси, Кыргыз Республикасынын президенти Коопсуздук комитетин, ГКНБны жетекчисин дайындайт. Демек, ошол жердеги эң күчтүү тергөө органы анын көзөмөлүндө турган орган болуп саналат. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын генералдык прокурорунун кандидатурасын жогорку кеңешке сунуш кылат жана аны кызматтан алуу укугу бар. Үчүнчүсү, жергиликтүү сотторду таңдоо кеңешинин сунушу менен дайындайт жана жогорку соттун мүчөлөрү менен конституциялык палатанын мүчөлөрүн сотторду таңдоо кеңешинин жыйынтыгы менен жогорку кеңешке сунуш кылат. Демек, президентте 3 чоң полномочияны берип коюп атабыз. Биринчиси тергөө кызматы ГКНБнын, экинчиси бул генералдык прокуратура, үчүнчүсү бул сот кызматы. Эгерде кайсыл бир мамлекетте бир президенттин колуна ушундай 3 бийлик бутагы, то есть функцияны бере турган болсок, бул мамлекетте тең салмактуулукту сактоо, узурпацияга жол бербөө өтө кыйын болуп саналат. Биз 10 жылдык тарыхта көрдүк. Президенттер өзүнүн саясий оппоненттерин кандай деңгээлде, кандай чагымчылдык менен жана башка мыйзамсыз жолдор менен сот жоопкерчилигине тартып, кылмыш жоопкерчилигине тартып, акыр аягында элдин талабы менен алар бошотулду көпчүлүгү. Ошондуктан өтө принципиалдуу, өтө маанилүү маселелер козголуп атат бүгүнкү күндө. Эмне маселе? Биринчиден, мына 30 жылдык, 29 жылдык тарыхыбызда биз 30дан ашык өкмөттү алмаштырыппыз. Бирок бир да өкмөт аткаруу бийлик жаатындагы мүчүлүштүктөргө жооп берген жок. Ошондуктан жаңы проектиде албетте бул коомдун талкуусуна да алынат, коомдун кароосуна да жөнөтүлөт. Биринчи маселе бул өкмөттүн
стабилдүүлүгүн же өкмөт системасынын стабилдүүлүгүн сакташ үчүн президент анын өкмөттүн түздөн түз жетекчиси болуп саналат. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул жогорку кеңештин жана сот бийлик органынын өз алдынчалуулугу же болбосо автономиялуулугу. Анткени жогорку кеңеш жогорку мыйзам чыгаруу органы катары мыйзамдарды өз алдынча кабыл алуу менен калган бийлик бутактардын ыйгарымдуулуктарын андан ары аныктап берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек да. Мына ошондуктан бул жерде негизги концепция президент түздөн түз аткаруу бийлигинин башчысы, ал эми жогорку кеңеш өз алдынча баягы мыйзам чыгаруу бийлигинин ишке ашыруучу мамлекеттик орган. Ал эми сот бийлиги боюнча ала турган болсок, бул жерде аяк чекит коюла элек. Биз сот органдарынан дагы ар түрдүү сунуш пикирлерди күтүп атабыз. Бирок Аблабек агай өтө жакшы токтолуп кетти бул маселеге. Сот бийлиги бүгүнкү күндө өзү мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынан, коопсуздук органдарынан көз каранды эмес, адилеттүү түрдө сот адилеттүүлүгүн ишке ашырса, анда жогорку кеңештин чыгарган чечимдерин да аткаруу бийлик органдарынын келтирген же болбосо туура эмес чыгарган чечимдерине бөгөт кое турган негизги орган болуш керек да, өз алдынча, көз карандысыз. Ошондуктан сот бийлигинен ушуну күтөт элек. Бүгүнкү күндө бирден бир шанс. Бул конституция кабыл алынат же кабыл алынбайт. Бирок келечекте сот бийлигинин өзү өз алдынчалуулукка умтулуш керек. Бирок бүгүнкү күндө сот бийлигинин өкүлдөрүнүн позициясын карап туруп биз бир аз мындай ыңгайсыз абалда калдык. Анткени конституциялык кеңешменин көпчүлүк мүчөлөрү, биздин отурган аксакалдар сотко эң ириде аткаруу бийлигинен көзөмөлсүз, көз карандысыз чечим чыгара турган бир функцияны, бир статусту берейин деген ой болуп атса, алар болсо бир аз тескери мындай жок, бизге президент эле дайындаса жакшы, анан кийин жогорку кеңеш бекитип берсе деген ойлорду айтып атышат да. Мына көрүп атасыздарбы? Конституциялык кеңешменин ар бир мүчөсү чындыгында өз алдынча өзүнүн пикирлерин көрсөтүп айтып атышат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө маселе эмне болуп атат? Маселе эң жогорку эле концептуалдык маселелерде мындай талкуу жүрүп атат. Биз дагы деталдык жанакындай конкреттик маселелерге кире элекпиз. Концептуалдык маселе эмне? Бул үч бийлик бутагы өз алдынча бийлик жүргүзүүсү, бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ал бийлик жүргүзүү бир чекитке биригиш керек. Бул мамлекеттик кызыкчылыгы, адам укугун коргоо жана коомдун кызыкчылыгын коргоо. Экинчисинен ар бир бийлик бутагы өзүнүн аткарган иш аракеттеринде белгилүү деңгээлде баягы жоопкер болуш керек да. Президент аткаруу бийлигинин тармагындагы жоопкерчилиги, жогорку кеңеш сапаттуу мыйзамдар менен кабыл алуу, ал эми то есть сапаттуу мыйзамдарды кабыл алуу, ал эми сот болсо эки бийлик бутагынан көз карандысыз сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу болуп саналат. Ошондуктан ушул үч принциптин негизинде, эки принциптин негизинде бүгүнкү күндө талкуу жүрүп атат. Ар түрдүү проектлер, сунуштар келип атат, коомдук уюмдардан, бийлик органдарынан, эксперттик топтордон. Менимче, эгерде жанакы дүйнөлүк дагы практиканы, эл аралык практиканы биз эске алуу менен бул маселелерде бир жакшы жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Мен кошумчалап коеюн. Жерде коллегам Аблабекти айтып айлантыгын келине баягы соттун адилеттүү чечим чыгарышына келип такалып атабыз да. Сот адилеттүү чечим чыгарыш үчүн көз карандысыз болуш керек. Бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Сотторду тандоо кеңеши деген бар, совет по отбору судей. Анан совет судей деген бар да. Соттордун кеңеши деген. Анан мына эгерде, допустим, жанагы жогорку кеңешке дагы, аткаруу бийлигине дагы, президентке дагы көз каранды болбосо, анда соттор чечим чыгара алат. Адилеттүү.
Бирок бардыгы келип эле айланып тегененип келип эле ошолорду караганда да андыктан биз туура түшүнүшүбүз керек. Азыр даже мына телефондон да звонок болуп айтып атышат да, эмне үчүн биз тиги сотторду шайлоону ошо соттор кеңешине, тиги сотторду тандоо эмес, соттор кеңешине өзүнө ошол ыйгарым укугун берип койбойлубу? Анан бирдеме болсо соттор өздөрү жооп берет, ошо соттор кеңеши өздөрү жооп берет депчи кайра аларды чакырып алат, же болбосо алар өздөрү шайлап өздөрү жооп берсин депчи. Анан андыктан бул жерде ошо эң негизги маселеси ошо адилеттүүлүк болуш үчүн соттор көз карандысыз болуш керек. Анан дагы бир маселе бар бул жерде. Муну айтпасак болбойт, анткени себеби өзгөчө ушул маселе жана Абылбек коллегам айтып кетти, четин чыгарып. Курултай маселеси. Бул курултай кызык болуп атат да бүгүнкү күндө. Курултайчылар Кадыр Кошалиев баш болуп, ошол эле Мартай Ташимович Байжиев баш болуп алышып, курултайды саясий статус бериш керек деп атат. Саясий статус бергенде кандай болот? Анда биз эмне 4-үчү бийликке келебизби? Бизде 3 бутактуу бийликте баарыбыз көңүл, бул дүйнөлүк практикада ушундай өзү. 3 бутак бар. Анан курултай эмне 4-үчү бутак болобу? Ошол учурда дагы бир топ айтып атат. Бул курултай биздин бүгүнкү күндөгү түшүнүгүбүздө бул парламент. Анан эгерде биз саясий укук берсек курултайга, анда кандай болот? Анда анын аппараты болот, анын төрагасы болот, анын жерлерде органдары болот. Анан кийин биз азыр өзүңүздөр билип атасыздар, момундай пандемия учурунда бир топ кыйынчылыкты башыбыздан өткөзүп атсак, анан аларга кошумча бюджетти кайдан табабыз? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бирок Конституциялык кеңеш менин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн пикири боюнча бул коомдук консультативдик эле уюм болот да. Анан демек ошон үчүн азыр эгерде биз курултайды ошонун статусун туура чечип алсак, андан аркы шаг оңой эле болот го деген ойдомун да. Орусчада болобу? Орусчада маалымат айта кетсеңер болот. Уважаемые телезрители, здравствуйте. Ну, вы знаете, уже в течение 10 дней работает конституционное совещание. Значит, мы рассматриваем проект обновленной Конституции. К нам по указу исполняющего полномочия президента спикера Жогорку Кеңеша Таланта Мамытова поступил проект ныне обсуждаемой Конституции, и поэтому в нашу полномочию входит обсудить и внести дополнения и, в принципе, внести коррективы в соответствии с конституционными принципами и учитывая международную практику конституционной реформы. У нас есть, как члены Конституционного совещания, у нас есть просьба, потому что мы еще не успели полноправно работать над этим проектом, уже поступает к нам всякие предложения, разные толкования, есть за, есть против, понимаете, поэтому вы поймите прежде всего, что это пока проект. Мы разработаем, внесем коррективы и определимся, тогда, пожалуйста, мы передаем в парламент, и, видимо, тогда будет еще раз всенародное обсуждение, видимо. Поэтому те, которые выступают за Конституцию, обновленную сейчас, и против, они должны знать, что мы пока до конца не определились. Поэтому у нас идет жаркие споры вокруг, вокруг глав и статей новой Конституции. Но прежде всего, видимо, вызывает опасение то, что может произойти, поскольку сейчас в этом проекте идет речь в направлении президентского правления. И президент полномочия исполнительной власти берет на себя.
И в связи с этим, видимо, тоже вот это опасение народа в отношении узурпации власти тоже где-то можно понять. Но с другой стороны, как такового опасения нет, потому что все-таки у нас будет и исполнительная власть, хотя во главе будет стоять сам президент, но тем не менее у парламента остается в основном свои полномочия. Поэтому, я думаю, сейчас еще рановато говорить только о узурпации власти. Думается, что к концу, когда мы уже придем к единому мнению, консенсусу, учитывая предложения, значит, гражданского сектора, учитывая предложения неправительственных организаций, учитывая, значит, предложения и власти. Поэтому, я думаю, когда мы придем к консенсусу, вот тогда можно будет обсудить окончательный вариант. Уважаемые телезрители, я принимаю участие в третьей секции. Третья секция рассматривает вопрос органа государственной власти. Вот как раз то, что сейчас вызывает горячее обсуждение среди самих участников совещания и среди общественности. И поэтому я хотел бы сообщить вам некоторые вопросы, которые очень сильно интересуют общественности и очень жарко обсуждаются среди самих членов Конституционного совещания и в частности работающих в третьей секции. В третьей секции поднимается вопрос, конечно, власти и полномочия президента, парламента и, безусловно, третьей ветви власти, судебной власти. Вот мы же тоже не живем в изоляции где-то там не в другом месте, а живем среди общественности и через средства массовой информации и при общении слышим, что, мол, конституционное совещание держится по принципу «одобрямс». Я бы хотел бы уверяю вас, что мы совершенно придерживаемся другого принципа – быть объективно. И очень сильно хотим, чтобы был баланс между тремя ветвями власти. Между тремя ветвями властей. Рассмотрели функции президента. Знаете что? Вот сейчас только что сказал Нурлан, что в течение 30 лет, около уже в следующем году 30 лет, как будет момент независимости, президент отправлял в отставку более 30 премьер-министров, а сам ни один раз не нес ответственности. Да, 32. Мы сейчас в данный момент заложили такое определение. За работу исполнительной власти президент несет персональную ответственность. Это очень важно. Это очень важно. Он является главой не только государства, не только глава исполнительной власти, но и правительства. И в то же время он несет персональную ответственность. То, что мы заложили. Второе. Парламент. Знаете, парламент сейчас получил в общественности различные уже этимологии. Вы знаете, да, хорошо? Чего только не называют, как только не называют, обзывают, да, из-за его деятельности, из-за его слабости, из-за его беззубости. Вот мы хотим, чтобы парламент был тоже сильный. Парламент тоже. Вот сейчас идет жаркий спор, парламент будет состоять из двух палат, или буквально вот сейчас идет, или из двух палат. Идет речь, если мы хотим, чтобы парламент был сильным, мобильным, консолидированным, то должен быть однопалатный. В свое время, в 1993 году, когда был кризис Жогорку Кенеше, бывший президент придумал вот
палатный парламент, чтобы ослабить. Часть оставить здесь, а часть оставить там в видении собрания народных представителей. И это действительно так было, оказывается. Вот сейчас юристы сейчас говорят, если мы сейчас будем делить парламент на двух палат, уже мы получим ту же картину, то, что было, скажем, 25 лет тому назад. Я был один из тех, который был в двух парламентах. Я сейчас это слово обратно беру на себя. То есть, возможно, так. То есть, это специалисты, профессионалы, юристы, которые изучают Конституцию не только Кыргызстана и всего мира, они утверждают этого. Я, что в последнее время убеждаюсь к этому. Третий. Мы хотим, чтобы была сильная судебная власть. То есть, президент не вмешивался, парламент не вмешивался в формирование Жогорку Кеңеша, формирование местных судей. Вот пример, яркий пример. Недавно решение парламента, то есть решение Трампа заблокировал судья местного масштаба, даже не Верховный суд. Знаете, мы должны добиться к этому. Чтобы, знаете, чтобы тоже быть активно принимать участие, я изучил судебную систему северных стран. Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. Унитарные государства, развитые государства. У всех этих государств, оказывается, сильная судебная власть. Самоформируемая власть. Понимаете? У них тоже вот Верховный суд, потом местный, и сами формируют, например, через пленума, через апелляционного суда, кассационный суд, оказывается, тоже есть. Они формируют сами формируют. И сами, если действительно кто-то нарушает из судей, то есть выводят, но они стараются честь сохранять суда. Понимаете, судебную систему. Например, в Дании, оказывается, судебная система формируется, работает 1661 года. Самая лучшая система, судебная система в мире, со всеми, все почти эксперты признают, что самая лучшая система, судебная система в Дании. Я посмотрел всю эту, как они работают, как формируется механизм формирования, механизм работы, механизм решения вердикта, да? Знаете, совершенно независимая судебная система. А почему мы должны? В Дании население где-то не достигает 6 миллионов. То же самое, как у нас. У нас уже зашкалило 6 миллионов. Ну, миллион находится за рубежом, да? Вот примерно такая же. Почему бы мы не должны, то есть должны отставать от мирового процесса в судебной системе? Что у нас, по каким параметрам мы должны отставать от них? Лучшие системы судебной мы должны перенять, я думаю. И последнее, что хотел сказать. Мне сегодня пришлось на пленарном заседании выступить насчет Курултая. Мы получили проект курултаевцев от председателя Кадыр-Кошалиева. Понимаете? Они планируют построить у нас суперкурултайскую систему, извините за выражение. И еще они, знаете, заявил, буквально Кадыр-Кошалиев заявил, у нас это не окончательный вариант, у нас идет спор, поэтому сейчас мы вот где-то в пределах 11 вариантов есть, мы еще представим. Прежде чем прийти на совещание, они должны прийти к общему консенсусу по Курултаю и должны выложить хорошую, отработанную систему, да, курултаевцев. Как они будут принимать участие? У нас туман, хаос пока. Поэтому насчет курултаевцев я ничего не могу сказать. Видимо, надо, что какие-то там элементы курултаевских идей должны войти в эту конституцию. Но, как сейчас сказал мой коллега Усман Асанкулович, что курултаевцы, скорее всего,
будет выступать в системе нашего строя как консультативно-совещательный орган. Я тоже в последнее время придерживаюсь этого принципа, как общественно-консультативный орган. Вот. А и судебную систему мне, я думаю, Нурбек, вы это задавали вопрос, то есть, Нурлан, вы сами скажете, по-моему, как специалист. Спасибо за внимание. Уважаемые телезрители, я думаю, что будущий проект, который мы работаем, да, это проект Конституции, намного будет отличаться от того проекта, который нам предложили. Потому что, да, действительно, там президент получил достаточно большую полномочия. И мы в истории Кыргызстана хорошо знаем, что когда президент получает больше полномочий, чем положено, да, в Конституции, то есть это, в этих случаях, естественно, происходит в определенной степени узурпация власти и злоупотребление властью, а также безответственность высших органов государственной власти. Поэтому сегодня основная концепция – это то, что президент является, концепция заключается в том, что президент является главой государства и главой исполнительной власти. И таким образом мы предлагаем как бы обеспечить стабильность в правительстве. Почему? Потому что, как вы знаете, последние годы в нашей республике очень много раз правительство менялось, и никто за экономический кризис и другие вопросы, которые в обществе, да, есть, никто не ответил. То есть не внес никакие ответственности. Поэтому некоторые положения, которые предложили именно части полномочий президента, мы сегодня пересматриваем, и полномочия президента, я думаю, достаточно будет ограничено. Но следующий вопрос – это полномочия президента в отношении правоохранительных органов и судебной власти. Действующей Конституции президент назначает главу ГКНБ, а также президент назначает также, то есть представляет кандидатуру генерального прокурора Жогорку Кенеш, а также он прямо участвует в назначении местных судов, и членов Верховного суда, а также членов Конституционной палаты Верховного суда. Это такая полномочия президента, где президент может, или президентская команда, или команда президента может вот это прерогатива использовать на личные выгоды или для реализации личные такие интересы. Да? Поэтому в этом отношении многие члены Конституционного совещания, они предлагают ограничить полномочия президента в сфере формирования судебной власти, что судебная власть должна быть самостоятельной. То есть ограничить со стороны исполнительных органов государственной власти вот такие вопросы, как телефонное право, давление судей. И органы правосудия, как ветви государственной власти, должны иметь полноценные полномочия, чтобы ограничить полномочия и Жогорку Кенеша, и президента, и в том числе органов исполнительной власти. И, конечно, сейчас времени очень мало, детальные вопросы я не могу останавливаться, да? Но однако идет к тому, что президент, он глава государства, отвечает только за внешнюю и внутреннюю политику, а также выполняет роль как глава исполнительной власти, и при этом будет обеспечивать стабильность исполнительной власти. А судебная власть, мы еще будем вопрос рассматриваем сегодня, обсуждаем. Я думаю, что мы придем к такому выводу и результату, что судебная власть, она должна быть самостоятельна, независимо от Жогорку Кенеша и президента. Спасибо. Рахмат, Нурлан Асанович. Ушуну менен онлайн брифинг соңуна чыкты. Каналдан алыстабаңыздар. Спасибо участникам за предоставленную информацию. Оставайтесь на нашем канале.